Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV YouTube kanalının görermandары, sizler menen blogger Bakıt Sulayman. Bugün biz buna Жаш Гвардия бульвары менен Москва көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Бет алдыбыздагы имарат бул Ванецкийдин лабораториясы. Биз бияка бүгүн бир мындай сиздердин сурооңуздар боюнча ушул жерде ушул булардын өзүнүн жарнагы бар эле. Alınıp kalıptır. Hazır uşul Ванецкий лабораториясынан мындай мерчем алсаңыздар болот, ориентир. Ушул жерде врач-андролог Роман Ибрагимович деген врач бар. Мен сиздердин жеке сурооңуздар боюнча атайын келип отурамын. Ушул менден көп сурашат. Эркектердин оорулары, проблемалар боюнча, тукумсуздук боюнча сурагандар аябай көп болуп жатат да. Мен мына ошол сиздердин сурооңуздар боюнча бул кишиге жазылуу, интернет аркылуу, башка аркылуу өтө аябай адам көп болот. Рекламага муктаж деле эмес. Мен баягы соопчулук болсун дегендей, силерди билип алсын дегендей кылып атайын келип, кече келип сүйлөшүп кеткем. Убактыңызды бир 10 мүнөт убакыт таап бериңиз деп. Мына азыр биз кирип бара жатабыз, достор. Ушул лабораториянын ичи менен эле өтүп кетебиз. Мына ушул жер Дадажанов Роман Ибрагимовичтин кабинети, уролог, андролог высшей категории дейт. Андан кийин Иратов Ильяс Тажибаевич. Мына номерлерди көрүп алыңыздар. Азыр биз Роман Ибрагимович менен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Geçe men sizge telefon çalıp bir 10 minut vaktinizi surandım ele. Rahmat. Roman Ibragimovic, men sizge gelgen sebebim surolar boyunca atayın men köp adamlar menen süйлөшүp жүрөм. Ушул эркектердин проблемасы, тукумсуздук, ооруlar боюнча көп сурашат. Анан мен билген адам катары сизде айтсам, анан андролог деген эмне, урологдон эмне айырмасы бар. Эми бизде айыл жерлеринде, аймактарда көбүнчө эле урологко көрүнүшөт, анан инфекционисттерге көрүнүшөт. Мен жеке сизди билген адам катары сиздин алдыңызга атайын келдим. Ушул уролог менен өзүңүз жөнүндө айтыңызчы биринчи, анан уролог менен андрологдо өтө эле айырмасы жок. Урология деген баягы бүйрөк, анан таш проблемалары, табарсыздыктарды лечение кылат. Бирок андрология эркектер менен алектенет, тукумсуздук, анан төшөк маселелери, сезгениш оорулары менен заниматься кылат. Анан врожденный дефекттер болот, баягы туаса өзгөрүштөр болот, ошолор менен заниматься кылат. 15 жашка чейин детский андрологдор көрөт, 15 жаштан өйдө биз карайбыз. Мен Ильяс Тажибаевич. Ильяс Тажибаевич эле 12 жыл стаж иштеп койду. Южный Кореяда специализация өткөн, Южный Кореяда. Диплом, кызыл дипломго бүткөн, бул деле өтө опытный азыр. Тажрыйбалуу. Тажрыйбалуу. Ошо. Роман Ибрагимович, мен мындай сизди кантип таанып калган, бир досум балалуу болбой жүрүп, анан сизге келип ушундай 2 балалуу болду, ошондон бери андан бери бир 30 жылдай болуп калды. Сизде көп тажрыйба бар. Ошондо сиз диагноз койдуңуз эле, хламидиоз деген оору, бул простатиттен да башка аябай деп ушул көбү билбейт да, ушул хламидиоз деген эмне, мен ошол эсимде калып калыптыр да. Эми бизде жакшы эле специалисттер көп азыр, частный центрлер ачылып атат. Кээ бирде деген ошол лечениясы кичине начарлайт, ушундай көбүнчө билишпейт. Неге дегенде ал хламидийлерди биринчи ПЦР менен текширип көрүш керек, анан антитела иммунный системасын текширип көрүш керек. Комплексный подход кылыш керек, бүт бар дарыларды айкаштырып, ошо именно чувствительностьке текширип, ошондон кийин анан местный терапия өткөрүш керек, керек болсо лазерный терапия өткөрүш керек, противовоспалительный терапия деп, сезгенишке каршы ушулар. Эми ал деген частный суроолор да. Ооба, Роман Ибрагимович, мен көп башка жактардан натыйжа болбой, анан сиздерге келип айыккан адамдарды билген адам катары эме кылып атам. Сиз рекламага муктаж эмессиз, сизге жазылуу өтө кыйын экен, мен көрдүм. Мындай кандай десем, ушул проблемаларды чечүүдө сиздердин эмне өзгөчөлүктөрүңүздөр бар? Элдикине окшогон эле кабинет,
элдикинде эле методика болсо керек. Сырыңыздар эмнеде? Мындай айта турган сыр деле жок. Адамдарга адамча подход кылыш керек да. Мындай кенеңе сүйлөшүп, акыбалын билиш керек. Кээ бирлер төлөй албайт, кандай мүмкүнчүлүк барбы деп сурайбыз. Анан эң керектүү анализдерге жиберебиз биз. Керек эмес анализдерге жибербейбиз. Көптөрү керек эмес анализдерге жиберип, өтө эле кымбат болуп кетет. Анан индивидуальный подход, ар жеке адамга индивидуальный подход кылабыз. жекече подход. Жеке. Анан деген мына Ильяс Тажибаевич дагы биздин урологдор менен кеңешебиз. Эгер бизди акылыбыз жетпей калса, мисалы, болот да ушундай. Кеңешип, звонить этип, сурап, кандай методдер бар, кандай эме кылып атасыңар деп, ошону айкаштырып лечение кылабыз. Биз 3 айга чейин бизде күзөмөлдө болот, сөзсүз. Тукумсуздар болсо 6 айга чейин болот. Анан дагы эмне? Мүмкүн кичине арзаныраак болушу мүмкүн бизде. 400 сом прием бизде. Адрести айттыңызбы? Адрести айттым, сүрөтүн тарттым. Молодая гвардия 21, Московский kesişет. Ооба, Молодая гвардия 21 экен. Демек, кандайдыр бир учурда көзөмөлдө турат бул жерде. Биз деген обратный связь бар. Бизде архивизация дейт, архивге салабыз биз. Больнойлор деген бизде 7 жылдык архив бар. 7 жыл мурун кайрылгандар келсе, карточкасын ачып көрөбүз, бүт баары маалым болот, биз сразу эме кылабыз. Мен да ушул ден соолук тармагында массажист катары иштеп жүрөм. Көп адамдар менен сүйлөшүп калам. Ушул тукумсуздук боюнча көп сурашат да, мен сиздин эмеңизди айтып коем. Анан көбүнчө эле баягы спермограммам начар чыгып калыптыр, анан кыймыл аз экен, анан мындай деп көп айтышат. Ошолордун кандайдыр бир дары дармектер менен ошол сперматозоидтерди күчтөндүрө турган жолдору да барбы? Баягы тукумсуздук маселеси бул аябай татаал маселе. Албетте бар да, азыр деген дүйнө боюнча жаңы препараттар чыгып атат. Бул бизге деген андрологторго, урологторго аябай чоң жардам. Биз ошолорду как инструмент катары колдонобуз да, ошо дарыларды. Азыр деген жаңы ыкмалар бар, жаңы схемалар бар. Мурунку схемалар кээ бирде иштебейт. Иши кылып аракет кылабыз да, акыркы чейин алып барганда. Акыркы бир суроо, мындай жалпы эркектердин доктору болгонуңуздан ушул төшөктөгү алсыздыкты калыбына келтирүү. Азыр мисалы үчүн базарда бир каяктагы бир Түркиядан келген теке, анан тигиндей мындай деген, эми бул антиреклама эмес, бир докторлор жазбаган эле бирдекени ичип алышып эле адамдар анан ушул жакшы экен деп айтып жүрүшөт да. Ушул төшөктөгү алсыздыкка жардам берүү боюнча тажрыйбаларыңыз, дарылар? Азыр деген билесизби, интернетте баягы мошенник сайттар чыккан да. Бир дары ичип алсаң, эртең менен кече чоң эме кылат, чоңойтот деген. Төшөк маселелери бул назик маселе, бул интимный маселелер. Ал көп эле дарыларга ишенбеш керек. Ал мошенниктер жазат. Кээ бирде мисалы өткөн жылы мени сүрөтүмдү коюп, астына деген Роман Ибрагимович тибетский чай сатат, 100% жардам берет, келгиле деп жазып коюптур да. Анан бизде деген чоң врачтарды деген сүрөтүн интервью катары алып, аларга ишенбеш керек. Анан народный средства бар, теке дедиңиз, теке. Анан какой-то бир чайлар бар. Аларды мен толук билбейт экенмин. Кээ бирде ошону ичсем болобу байке деп сурашат. Мен толук айта албайм. Эмнеге дегенде ал медицинский апробация өтө элек да, биз назначение кыла албайбыз, акыбыз жок ага. Мүмкүн побочный эффект болуп, жаман болуп калышы мүмкүн. Анан современный дарылардан, методдерден колдонобуз, анан поэтапный лечение кылабыз. Эгер сезгенич болсо, сезгенич жоготобуз, простатит болсо, простатит. Анан деген стимулирующий терапия дейт. Грамотный подход. Эми жана акыркы суроо дедим эле, бир суроо эстен чыгып калыптыр. Мен жашоомдо көрдүм ушундай бир адам, досум балалуу болду. Ушундай өзүңүздүн тажрыйбаңызда канча көп адам, бир 100дөй адамды эме кылдыңызбы? Эсеби барбы? Бар. Бирок билесизби, тилекке каршы бала көргөндөн кийин алар бизге звонить этпейт да. Звонить этип койбойсуңбу бала көрдүм деп. Көптөрү бизде статистика жок да. Статистика жок. Болот 60-70% инфекционно зависимый форма бесплодия болсо бала көрөт, нормально, гарантиясы менен. Бирок кээ формалары ал леченияга болбой калат тургандары да бар. Алла эмнеге дейише берет да, биз кыла албайбыз да, эмне кылабыз? Анан билинбей турган, биз билбей турган себептери болот. Тукумсуздукту. Анда эшиге кыла албайбыз. Ооба. Мага ушундай биздин каналга кичинекей убактыңызды бөлүп эме кылгандыгыңыздарга чоң рахмат. Мен сизди билем, аябай
убакыт тар. Ошентсе дагы биздин Дениз Ак интеллектуал ТВ деген каналыбызга интервью бергениңизге мен чоң ыраазычылык билгиземин. Саламатта калыңыздар. Ден соолукта болуң. Анан бизде пациенттер де ден соолукта болсун. Бизге келбегиле, бизге кел деген жерим жок. Бизге такыр келбей эле койсоңор болот. Ошо көчөдө эле салам алейкум деп жүрсөң болот. Рахмат.